Биз концепция жөнүндө сүйлөшөбүз. Башында алхимияны көбүрөөк үйрөнүп жаткандарды ыңгайсыздандырат болуш керек. Башка жактан караганда бул эң жөнөкөй түшүнүк. Бул моль жөнүндөгү идея химияда курт кумурскалар жөнүндөгү билимден айырмаланат. Шкафтагы шубаны жеген курт кумурскаларга салыштырганда химиядагы моль бул жөн эле сан. Бул сан 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 даражасына барабар. Башкача айтканда бул эң чоң сан. Жана аны Авогадронун саны деп аташат. Балким мен Авогадро жөнүндө видео жасайм. Авогадро саны. Силерге муну билүү зарыл. Моль бул жөн эле сан. Моль үчүн византиялык да аныктама бар. Чындыгында бул мага Википедиядан аныктама алып, көчүрүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Бул моль үчүн Википедиядан алынган аныктама. Видеонун аягында алар эквиваленттүү экенин көрөсүздөр. Эгер силер бул концепция менен таанышсаңар, бул жөнөкөй аныктама эмес. Алар жазышат, моль бул системанын заттарынын ошондой эле структуралык элементтерди кармаган саны. 12 грамм көмүртекте да ошондой эле сандагы C12-нин атому болот. Мен сизлерге азыр эле моль 6,2-нин көбөйтүлгөн 10-23 даражасына барабар экенин айткам. Эгер көмүртек 12 атомунда массасы 12 грамм болгон деген акыркы сөздү алсак, бул 1 моль көмүртек 12 дегенди түшүндүрөт. Муну мындай жазса болот. Көмүртек 12 грамм көмүртекте 1 моль көмүртек 12 атомдор кармалат. Мольдун пайдалуулугу мына ушунда. Мен 1 моль деп жазгандын ордуна 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 даражасындагы көмүртектин атому деп жаза алам. 12 грамм көмүртекте көмүртек 12-нин атомдору. Муну кандай түшүнсө болот? Же бул дагы эмнени түшүндүрөт? Биз көмүртекке дагы кошумчаладык. Бул ар кандай молекулалардын заттык саны, массанын атомдук бирдиги жана граммынын ортосундагы заттык саны. Мунун бардыгы башаламандык деп ойлойм. Муну башка учур үчүн кантип колдонсо болот? Биринчиден, моль грамм менен массанын атомдук бирдигин көтөрүү жолу экендигин түшүнүү керек. Көмүртек 12-нин 1 атому деген эмне? Анын массалык саны канча? Ал 12-ге барабар. Эмне үчүн көмүртек 14 эмес? Көмүртек 12 деп аталары эми түшүнүктүү. Анын массасы 12 массанын атомдук бирдигине барабар. Эгер силерде 12 массанын атомдук бирдигине барабар болгон массадагы бир нерсе бар болсо, анда силер андан 1 моль аласыңар, же 6,2 10-23 даража даана. Бул атомдордун бардыгы биригип 12 грамм массага ээ болот. Демек 1 грамм 1 моль массанын атомдук бирдигине барабар. Мен аны массанын атомдук бирдиги деп жазам. Же силер 1 грамм барабар 6,2 10-23 даражасы деп жаза аласыңар. Массанын атомдук бул бирдиги. Мунун пайдалуулугунун себеби Википедиянын аныктамасында каралат, жана бул бизге атомдук дүйнөдөн массанын атомдук бирдиги аркылуу жана бизге ашык нейтрон бар. Ошондуктан биздин атомдук массага бирдик кошобуз. Атомдук дүйнөдөн кадимки биздин күнүмдүк дүйнөгө өтөбүз. Анда биз грамм менен иш алып барабыз. Грамм мурдагыдай эле эң аз сандагы масса. Эң аз сандагы масса бул 1 бөлүнгөн 1000 килограмм. Килограмм бул 2 фунтка жакын. Демек бул 1 бөлүнгөн 1,5 фунтка жакын болуп калат. 1 бөлүнгөн 500. Бул көп деле эмес. Көп эмес сандагы атомдордун жыйындысы. 1 грамм көмүртекте же 12 грамм көмүртекте эң көп сандагы атом болот. 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 даражасы даана. Мен бул жөнүндө атом катарында айтышым керек болчу. Бул эң чоң сан. Силер муну элестетишиңер үчүн чачтын диаметри жөнүндө ойлонушуңар керек. Эгер бул чач жана чачтын диаметри болсо, анда 1 миллион көмүртектин атому бар. Көмүртектин 1 миллиграмм атому туурасында эгер силер алманы алып кайсы бөлүгү экенин түшүндүргүңөр келсе, алманын бир атому алма ар түрдүү атомдордун типтеринин жыйындысы. Эгер силер бир атомун алып аны алманын өлчөмүндөй кылып алсаңыздар, анда алма жер шарынын өлчөмүндөй болуп калат. Башкача айтканда, алманын бир атому жердеги алмадай.
Мындай өлчөмдөгү буюмдар жөнүндө элестете да албайбыз. Силерде 1 грамм бар дейли. 1 грамм суутек, 1 грамм суутекте. Эгер силерде 1 грамм суутек бар болсо, бул силерде 1 моль суутек бар дегенди түшүндүрөт. Мен эмне үчүн муну билем? Себеби суутектин атомдук массасы бир массанын атомдук тирдигин түзөт. Эгер силер каалаган элементти алсаңар, анда 1 мольдун массасы кандай болот? Мага тандоого мүмкүнчүлүк берсеңиздер. 1 моль алюминий. Эгер мен 6,2 көбөйтүлгөн 10-дун 23 даражасындагы алюминийдин атомун алсам, бул сандын массасы кандай болот? Анын ар бири 13 деген санга ээ. 13 бул ката 13 эмес 27. Аны 6,2-ге көбөйтсө, муну мен жазбайм. Бул силерди адаштырышы мүмкүн. Эгер силерде атомдордун молу бар болсо, ал жөнүндө ойлонуунун эң жөнөкөй жолу силер алардын массасын аласыңар, а мен анын атомдук номерин алдым. Силер анын массалык санын аласыңар. Бул туура эмес. Бул учурда ал 27ге барабар деп алабыз. Башкача айтканда, биз алюминий 27 жөнүндө сөз кылабыз. Силер анын массалык санын аласыңар. Жана силерде 1 моль бар. Анда 1 мольдун массасы 27 граммга барабар. Анда силерге 1 моль атом болот. Анда массалык саны жана граммын ортосунда түз трансляция болот. Темир 56. 1 моль темирдин көп изоттору бар. Биз темир 56-ны алалы. Келгиле биз массалык саны 56 болгон темирдин изотопун алалы. Эгер менде 1 моль темир болсо, мындай атомдордун 1 молунун массасы 56 грамм болот. Бул жөнөкөй эле математика. Эгер мында канча массанын атомдук бирдиги болот, ар бир атомдо 56 массанын атомдук бирдиги болот. Жана силерде мындай атомдордун 1 молу бар. Бул 6,2 көбөйтүлгөн 10-дун 23 даража 56 массанын атомдук бирдигине көбөйтүп, андан кийин аны 1 граммдагы массанын атомдук бирдигине бөлсөңөр 56 грамм аласыңар. Бирок жөнөкөй жолу ал кандай гана болбосун, массалык санды алса болот. Эгер силерде кремний жана 1 моль кремний болсо, анын массасы мен салмак жөнүндө айтпайм, себеби ал бардык планеталарда 28 грамм колдонушу керек. 2 моль кремний болсочу, мен анын массалык санын жазам. Кремнийдин массалык саны 28 жана 2 моль кремний. 1 мольдун массасы 28 грамм болсо, 2 мольдун массасы 56 грамм болот. Айталы, менде 4 моль кычкылтек бар. Анын массалык саны 16, анын массасы кандай? Бул кычкылтектин эң чоң саны. Алардын массасы кандай? Ал 4-кө көбөйтүү. 1 моль кычкылтектин массасы 16 грамм болсо, анда 4 молдуку 64 грамм болот. Бул жолдон адаштырат. Себеби моль деген сөздү колдонгонго көнгөн эмеспиз. Бирок ал сан жана ал бизге массанын атомдук бирдиги менен граммдардын ортосундагы катнашты түшүндүрөт. Силер мындай сандагы граммды кантип алат деп айтасыңар? Биз көмүртектин атомунун 6,2 көбөйтүлгөн 10-дун 23 даражасындагы санын алышыбыз керек. Жалпы масса 12 граммды алыш үчүн мына моль эмнени түшүндүрөт? Бул жөн гана сан менен силерди биз эмне жөнүндө айткандарыбыз жөнүндө көбүрөөк ойлонушуңарга чакырам. Моль жөнүндө түшүнүүнүн эң чоң мааниси бар. Болбосо силер мындан ары энергияны талдай баштаганда 1 моль канча килоджоуль энергия талап кылынат. Мындай реакциянын же башка нерселердин энергиясы кандай болоору чын эле силер муну өздөштүргөнүңөргө ишенесиңер. Эгер суроолор болсо жазгыла. Мен балким бул жөнүндө дагы бир видео жасайм. Себеби бул өтө маанилүү.